Бұл Баткен шаарындагы эс алуу парктардын бири. Бұл жер көп жылдан бери каралбай парктын көркү өчкөн. Улуттук тазалык күнүнүн алкагында Баткен шаарындагы мекеме ишканалардын кызматкерлери парктын айланасын тазалап, иретке келтиришти. Кыргызстан президенти Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде жалпы республикалык ишембилик өтүп жатат. Бунун эмеси жалпы республика аймагындагы тазалык күнүнө арналган. Ошонун алкагында биздин Баткен областындагы Баткен шаарында, Жаштык паркында областтык мекеме ишканалардагы бизге өзүбүзгө бөлүнүп берген участоктарды тазалоо, сырдоо, актоо иштери менен алектенип жатабыз. Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Баткен регионалдык башкармалыгы улуттук тазалык күнүнө карата өткөрүлгөн жалпы ишембиликти координацияга алган. Экологдордун айтымында негизги максат таштандыларды сорттоо жана келечек муундар үчүн экологиялык таза жашоонун маанилүүлүгүнө көңүл буруу болот. Бүгүн эле ишембилик деле эмес, калган башка күндөрү дагы ушул тазалыкта сактоо бул ар бир атуулдун, ар бир жарандын милдети катары белгилеп кетсек өтө жакшы болот. Ар бирибиз ушу тазалыкка көңүл буруп, таштандыны белгиленген жерлерге таштоого ушу элдерди дагы үгүттөп кетем. Район шаарлардын борборлорунан сырткары ар бир айыл аймакта жана чоң жолдордун боюнда суу чарба объектилеринде таштандыларды чогултуу, иретке келтирип, актап сырдоо иштери жүрдү. Төрткүл суу сактагычынын айланасында тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Андан сырткары биздин кызматкерлер жерлерде ушу мекеме ишканаларга бөлүнүп берилген аймактарда ушу көзөмөлдөө иштерин жүргүзүп атат. Кайсы жерлерди тазалаш керек, канча адам келип атат, кайсы ишкана бул эмеде катышып атат, ушунун баардыгын көзөмөлдөп атабыз. Белгилеп өтсөк, 2022 жылдан бери президент Садыр Жапаровдун Кыргызстанда күз жана жаз айларында белгиленүүчү улуттук тазалык күнүн киргизүү тууралуу жарлыгы күчүнө кирген. Анын алкагында Баткен облусунда өткөн жалпы ишембиликке мекеме ишканалардын кызматкерлери, жергиликтүү тургундар чыгышты. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.